Апас Жумагулов атындагы Көк Чар орто мектеби информатика сабагы мугалим Төрөбекова Мирим. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта силерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү биздин сабактын темасы компьютердик сөздүктөр жана котормочу программалар. Бүгүнкү сабактын максаты компьютердик сөздүктөр жана котормочу программалар менен таанышасыңар. Компьютердик сөздүк жана котормочу программалар менен иштөөнүн жолдорун үйрөнөсүңөр, өтүлгөндөрдү кайталоо менен билгичтик көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Заманбап компьютерлердин информациянын чоң массивдерин сактоо боюнча мүмкүнчүлүктөрдү жана аларда информацияны тез издөөнү ишке ашыруу компьютердик сөздүктөрдү жана котормочу программаларды иштеп чыгуу негиз болгон. Бир нече жүздөгөн биттерди камтыган кадимки сөздүктүн сөздү издөө көп эмгекти талап кылат. Компьютердик сөздүктөр изделүүчү сөздүк ыкчам издөөнү камсыз кылат. Көпчүлүк компьютердик сөздүктөр колдонуучуга ошол тилдин алып жүрүүчүлөрүнүн аткаруусунда сөздөрдү угууга мүмкүнчүлүк берет. Компьютердик сөздүктөр айрым сөздөрдү жана сөз айкаштарын которушат. Котормочу программалар тексттик документтерди которуу үчүн колдонулат. Котормочу программа адегенде текстти баштапкы тилди тандайт, андан кийин которула турган тилди бул текстти курат. Компьютердик сөздүктөр өз алдынча программа катары компьютерге орнотулушу тексттик процессорлорго бапталган. Интернет тармагында онлайн режиминде болушу мүмкүн. Интернетте Google Translate котормо программасы кыргыз тилинен 7 чет тилдерини жана тескери которууну камсыз кылат. Азыркы учурдагы эң таанымал котормочу программалар булар: Prompt, Socrate, Magic жана Google Translate котормо программалары. Котормочу программалардын жардамы менен техникалык документацияларды, иш кагаздарын, кургак тилде жазылган башка тексттик материалдарды ийгиликтүү которууга болот. Келгиле балдар, анда силер менен биз логикалык суроолорго жооп беребиз. Эки бир тууган, бирок бирин бири көрө алышпайт. Ойлонобуз. Эки бир тууган, бирок бирин бири көрө алышпайт. Азаматсыңар балдар, бул биздин көздөрүбүз. Бөлмөдө 20 шам күйүп турат эле, алардын жетөөсүн өчүрүп коюшту. Канча шам калды? Ойлонобуз. Азаматсыңар балдар, бөлмөдө 20 шам калды. Үйгө тапшырма балдар. Google Translate котормо программасына кирип, тексттерди өз алдынча которосуңар. Суроолорго жооп берүү 106-бет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.